Ат минип, кымыз ичип. Тазасы бәрі башқа да. Квадроцикл айдап. Тойынып, тапчандарда тамақ жеп, қаласаңыздар, қырғыз үйдө жырғап, ес алып кетіңіздер. Ассалаумалейкум, Москвадағы мекендештер, амансыздар бе? Қырғызбай YouTube каналын көріп отырсыздар. Сіздермен мен Нұрскелді Ахматов. Біз бүгін Молокова жергесіне келіп қалдық. МКАДтан 15 километр бериде. Қырғыздардың айылы деп қойсақ болады. Бұл жерде қырғыздар аябай көп. Бұл жерде дачасы бар қырғыздардың. Азы ички обзорын көргөзүп берели. Бисмилля деп, içine да кіріп алып туғандар, адамдар аябай көп екен бұл жерде. Бір сыйра чекеден эмнелер бар, қанчадан берілет, ошолор боюнча маалымат бере кетейин. Бұл жерде бір чакан кабинасы бар екен, ошоны көргөзө кетейин. Бұл жерде баякындай семьяңыздар менен келип, балдарыңыздар болсо, яман аябай сонун экен, мына караңыздарчы. Жылуу, жумшак, кеңири, таза отуруп кете бересиздер. Бұл жакта кийин эките тапчаны бар екен. Бирөөсүнө 15 адам батат экен, кеңириле 20га чейин чоң. Муну тапчандардын сенасы 800дөн 700дөн берилет экен эле. Биздин атыбыздан келсеңиздер 600дөн берилет тугандар. Келе бересиздер, бир 20 адамга чейин смело батат бул сөрөгөч, чоңураак экен. Бул ошонун эле кичинекей тапчаны. Бунун деле сенасы ошондой, бизден келсеңиздер 600дөн берет. Кечке бир күн эрте менен келесиздер, кечке чейин отуруп эс алып кетесиздер. Бул жерге бир 10 адам кеңири батып отуруп кетесиздер. Бұл жерде боз үй бар екен. Боз үй аябай чоң екен туғандар. Бір 40 адам кеңири батат екен. Боз үйдүн сенасы 800 рубльден келе, бизден келсеңиздер 700дөн кылып берет. Ички кооздуктар дагы аябай сонун экен. Бұл жерде адамдар аябай көп келип, жамааттар менен көп келет экен. Сиздер дагы жамаатыңыздарды алып алып ушул жерге келип эс алып кетсеңиздер болот экен. Азыр бул жагында очакканасы, тамак пиширип жесеңиздер болот. Бир аз көргөзүп берейли ушул жакты дагы. Тамақтарды бардық эле түрдөрүн кыла берет экенсиздер, өзүңүздөр кыла бересиздер. Очоктор кеңири, идиш аяктагы алып келбейсиздер, идиш аяктары дагы бар экен, смело жетет барыңыздаргачы. Идиш жууганга бул жерде суулар бар экен, сразу ысык суу, муздак суу чыгып, казан очагы баягы шорпо биширип жейм, курдак кылам, нарак-берак кылам дегендерге кеңири экен тугандар, короче. Оякта азыр чекеден дагы шашлык кыла турган жери бар экен, ошол жерин дагы көргөзүп берейли. Атмосферасы дагы аябай сонун болуп, бул жерде газондору бар экен, арчалар дегип коюптур сонун кылып. Азыр ошол шашлык кылган жерин көргөзүп берем. Бул жерге дагы бир 8 адамдай отурса болот экен, сыртта эле отуруп эс алабыз дегендергечи. Бул жерде шашлык кылат экен тугандар. Мангалдар бар екен, өзіңіздер уголдорду алып эле келип, шашлык кылып жей бересиздер. Мына эките эмеси бар экен, шашлык кыла турганы. Бул жер ат сарайы тугандар, бир 15-20дай атты ушул жерде багат экен. Бул жерде бээлери дагы бар экен, кулундары менен өтө сонун кулундары бар экен. Анан аттын сенасына келсек, 1 сааты 2,5 рубль экен. Биздин промокодду айтып кетсеңиздер, 2000 рубльден кылып берет. Келип бир ден соолукту чындап ат минип кетиңиздер. Ат минген ден соолукка пайда дейт. Ат адамдын канаты дегендей, бир келип канатыңыздарды минип кетиңиздер тугандар. Караңыздар, бул жерде сонун кулундары бар экен. Караңыздарчы, мына турат. Жоош. Сулуктарын караңыздар. Аттар чекеден даяр турат экен, мындай токулуп мингенгечи. Өтө көп адамдар келип, бул жерде ат минишет экен. Кыргыздардан эң көп ат кармаган ушул жерде какайбыз. Мына жерде дагы ат мингендер өтө көп болуп, токой аралап кете берес экен. Кеңири бул жак, кеңири талага минесиздер, кеңири бул жакка айдап. Ат мингендер өчүрттөн минип секин, эме кылышат. Бул жерде анан дагы тугандар кою бар экен, кою.
алыс жактардан, башка жактардан кой алып келбей, ушул жерден эле койду живой бескет 450 рубльден алат экенсиздер. Любой чоң кой десеңиз, чоң кой, кичинекей кой десеңиз, кичинекей койлордон бери таап берет экен. Мына жерде койконасы бүгүн түгөп калыптыр, бирок ар дайым болот экен кой. Бул жакта адамдар ат минген жактары, онал жерде той ойносоңуздар болот. Волейбол ойной турган площадкасы бар экен. Жамаат менен келгениңиздерде кызыктуу болуш үчүн волейболдун той ойноп, футбол ойносоңуз болот. Бул жерлерде өтө кызыктын бардыгы ушул жерде башталат да. Мындай закаттарда сүрөткө түшсөңүздөр болот, кооздуктачы. Өтө сонун болуп, кооз, айылды элестетет да бул жерчи. Келип бир айылды элестетип, ат минип жыргап кетиңиздер, эс алыпчы. Мына кулундары бул жерде дагы бирөөсү турат. Мына бул жерде бир эле кыргыздар эмес, башка өзбек, тажик туугандарыбыз дагы келип ат минип кетип турат экен. Сиздер дагы келип ат минип кетиңиздер. Туугандар, эң кызыгы бул көргөзүлгөн дача сатып деле бериши мүмкүн дейт. Төмөндөгү номерлерге кызыккандар болсо бир чалып байланышып көргүлө. Дача 8ден кечки 11-12 чейин иштей берет. Даяр бизнес. Көрүшкөнчө аман болуңуздар. Ассаламу алейкум. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан, базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.